Улуттук гвардиянын 10-128 аскер бөлүгүнүн Атайын багыттагы батальонунан келдик. Блокпостко кол башчынын буйругу менен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 182 указы менен биринчи буйругу менен турабыз. Ошо Бишкек шаарына блокпост коюлуп, кечки саат 10дон таңкы саат 5ке чейин машинелерди текшерип, жана ошондой эле түнкүсүн комендантский часка алып атабыз. Аскер бөлүктө ар дайым даярданып жүргөн үчүн бизде блокпосттон эч кандай кыйынчылыктар деле болгон жок. Ар дайым даярданып жүргөн себеби негатив алып келип аткан кээ бирки түшүнбөгөн адамдарга биз сылык мамиледе сиз деп сылык мамиле кылып сүйлөп түшүндүргөнгө болушунча аракет кылабыз. Коопсуздугу жана туруктуулугу үчүн ушу постто аябай чоң жоопкерчилик менен турабыз баарыбыз жакта. Эчтекеге карабастан бизге берилген буйрукту жана ошондой эле тапшырманы так аткарып жатабыз.